Assalamu алейкум. Урматтуу Жээнбек мырза, сизди менчелик анан Чыңгыз мырза чалгы эч ким жакшы билбейт. Биз чогуу иштедик. Бир сөз бар орусча. Тамашалап айтылып жүрөт. Бывших дипломатов не бывает деп. Ачыгын айтайын, мен 2003-жылы дипломатия системасына келдим. Сизден көп нерсе үйрөнгөнмүн, көп нерсе сурап турат элем. Ошондо айтып коеюн, тарих үчүн, бул жакта стенограмма үчүн дагычы. Бирок Селижан Жигитов деген агабыз өткөн. Ал раматтылык убагында Өзбекстанда элчи болгон, президент Такаевдин советниги болгон. Ошол кишинин бир сөзү бар да. Кедей өлкөнүн элчиси болгончокту кайыр сурап кеткен жакшы экен деген. Аны сиз жакшы билесиз. Чет өлкөгө барабыз. Бул жактын өлчөм менен ченеп айлыгы жакшы экен дей беребиз, бирок ал жактын өлчөмүнө алып караганда Казакстандан, Өзбекстандан, Түркменистандан бардын аркада турабыз да. Ошон үчүн биздин дипломаттар жер каратпаш керек. Бул өтө маанилүү. Өлкөнүн жүзү, кадыр баркы. Кээ бир өлкөлөр атайын кошумча каражат бөлүп, доен кылып коет билесиз. Атайын иш-чараларды уюштурат, чай уюштурат, ошентип отуруп кадыр баркы табат, анан маселенин чечилиши жеңил болот. Мен муну абдан түшүнөм. Анан бир нече сунуштарды айтып коеюн эми. Кантсе эл аралык бөлүм болуп атпайбызбы, эл аралык комитет болуп атабыз. Биринчи, бизнесмендерге жардам берсеңиздер. Анткени биздин бизнесмендер бирдеме өндүрөт, анан чыгарат, продукциясын сатканга келгенде мамлекеттин жардамына аябай муктаж экен. Биздин дипломаттар түздөн-түз ишкерлер менен иштесеңиздер, ошолордун продукциясын сатканга рынок сбыта деп коет, ошол рынок таап берсеңиздер, кеңейтип берсеңиздер. Бул сиздин биринчи ишиңиз болсо, экономикалык дипломатия деп, мурдагы сиз экөөбүз чогуу жазган концепцияда бар болчу ушул нерсе. Экинчиси, Кытайда, Жапонияда сиз чыгыш тарапта абдан жакшы билесиз, бир эреже бар да, ротация деген. Ротация дегенде бизде Кытайдагыны Малайзияга, Америкадагы Европага отуруп атпайбызбы? А Японияда, Кытайда билесиз, бир жыл Америкада иштеп келсе, бир жыл Нарынга барып иштеп келет да. Бир срок Малайзияда иштеп келсе, бир срок Таласка барып иштеп келет, же Баткенге барып иштеп келет. Эмне себептен дегенде Роза Исаковна Отунбаеванын бир жакшы сөзү бар болчу, ал киши бизге министр эмес беле. Тышкы саясат, ички саясаттын уландысы. Тышкы саясатты билем дегендер ички саясатты жакшы билиш керек деп. Мен эми өзүмдүн кесиптештерим, жакшы көргөн инилерим, досторум, агаларым, эжелерим, карындаштарым иштейт. Бул жакта жылдыз карындашыбыз да ушул жактан иштеп келбедиби? Негизинен феномен второго поколения деп коет да, мурдагы министрлердин, депутаттардын, интеллигенциянын балдары шаарда чоңоюп калган, айылдын турмушун жакшы билбейт. Ушул ички ротация дегенди киргизсеңиз сураныч. Элдин турмушун билсин, ошондо элге көбүрөөк иштеп берет. Убагында мына мурдагы министр Руслан Агайыбыз да айтты эле, биз көрсө дүйнөнү самолеттун айнегин эле карап жүрүппүз, чындык башкача экен деп мына саясатка келгенде айткан эле да. Үчүнчүсү, жаңы багыттарды өздөштүрүш керек, дыйканда дың жерлерди өздөштүрүш керек да, туурабы? Азыр мына бул өлкө тигил өлкө, бирок жаңы багыттар, мына Монголияны айтып атасыз, бул абдан жакшы. Анан араб өлкөлөрүндө да чоң потенциал бар да, менимче өтө чоң көңүл бөлүнбөй атат ушул жакачы. Мына биз азыр ушул эки өлкөнүн араб өлкөлөрү менен достук группанын башчысы болуп шайландык, биргеликте көп иштерди кылалы. Анан ушул биздин комитет менен, депутаттар менен, ошол достук группалар менен жакшы иштесеңиз, биргеликте чоң иштерди кылсак болот. Төртүнчү, дагы бир нерсе бар, парадипломатия деген түшүнүк бар. Азыр бүт дүйнөдө децентрализация дипломатия деген түшүнүк бар да. Мисалы, Япониянын префектуралары өздөрүнчө дипломатиясы бар, Кытайдын провинциялары өздөрүнчө дипломатиясы бар, Россиянын субъектилери өздөрүнчө дипломатиясы бар. Бир гана Кыргызстанда тышкы дипломатия, тышкы иштер министрлигинин монополиясы. Бир элчиликке кат жөнөсөк дагы сиздер аркылуу кетет. Бул чечим кабыл алууну оорулотот, сиздердин ишиңиздерди оорулотот. Мен түшүнөм. Бул жерде бирдекени балп эттирип коюп, буят болуп калбайлы деп контролдоп атасыздар. Бирокчу ушул дипломатия багытында жергиликтүү бийликтердин сапатын көтөрүш керек, билимин көтөрүш керек. Ошондо сиздерге жеңил болмок да. Ушул багытта иштесеңиздер, анан парадипломатия биздин жергиликтүү бийлик дагы түздөн-түз саясий болбосун, экономикалык алакаларды, соода алакаларын түздөн-түз түзгөнгө шарт түзүп бериш керек. Бул өтө маанилүү. Менин жеке пикирим. Анан саясий дайындоолор жөнүндө азыр мурдагы депутат айтып кетти. Саясий дайындоолор деген бар. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүш үчүн, бирөөнүн душман кылбаш үчүн, бирөөнүн тилин тыйыш үчүн, эми бүт дүйнөдө бар экен бул практика. Бирок ушуга тыюу мындай азыраак болсо, мен такыр тыюу сала албайсыз, аны билем. Анткени ошол жерде тишинин кирин соруп, өмүр бою элчи болсом деп жүргөн, кезеге келген дипломаттар бар, байкуштар. Ошолордун кезеге келгенде асмандан бирөө түшө калат. Анан не дешиңди билбейсиң да. Билем эми, ал сиз чечпейсиз аны, жогору жактан чечим кабыл алынат. Ошондо дагы мындай элдин алдында болсо дагы бирме-бир кирип түшүндүрүп айтып турсаңыз, дипломаттардын батасын алат элеңиз, суубун алат элеңиз да. Андан кийин протокол, этикет боюнча билим бардыгыбызга керек. Жогорку кеңешке да керек, президенттин аппаратына керек, губернаторлорго керек, мэрлерге керек. Ушул боюнча бир сабактарды уюштуруңуздарчы сураныч.
Анткени бул чет өлкөгө чыкканда деңгээлиң чындап билинет. Анан саясий дайындасаңыздар дагы бирдекени айтайын, муну дагы убагында Отунбаев айтты эле, биз баягы таягы менен жөнөтүп атабыз депчи. Бирөө таяныч болуп кетиш керек, өзү анткени тил дагы билбейт деп. Эми ким дайындасаңыздар дагы тил билгендер дайындаңыздарчы. Анча мынча жекеме жеке сөздөр болот, анча мынча котормочу да билбей турган сөздөр сүйлөш керек. Анан сиздин тажрыйбаңыз абдан чоң, харизмаңыз дагы бар, кадыр баркыңыз дагы бар. Казакстанда иштедиңиз, Малайзияда, Кытайда, Шосто. Сизди биринчи жолу ошол визит менен барып Кытайга, министр менен кошо Жекшенкулов менен барып Шосто көрдүм эле. Ошондо маслен койгондоруңуз, сабаттуу сүйлөгөнүңүздү көрүп, кыргыздын дипломаттары ушундай деңгээлде экен деп абдан сыймыктангамын да. Анан бир жолу пикирим сураганда айтканмын. Экөөңүздөрдү тең, министр болуп турган кишилерди. Мына экөөңүздөр тең болдуңуздар. Кудай жолуңузду ачсын, Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп бериңиз. Ушунча тажрыйбаңыз өлкөнүн ооматына, дөөлөтүнө иштесин. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптеш.